ошо Казбек Эргешев, мен жаңылышпасам, ошол депутат суроо берип ошо муниципалдык инспекцияны сындап атты. Бирок мен айтарым мындай да, Казбек Эргешев өзү 3 созовдун депутаты. Мында суроо эмне кылды, шаар үчүн эмне кылды эле? Мына акыркы жылдары эле өзгөрүлүүнү сезип атабыз. Буга чейин депутат болуп эмне иш кылды? Эмне азыр жүрүп аткан ишке сындаса, конечно, эме айта берсе болот десе. Бирок мен айтарым, муниципалдык инспекция ушул Мирлан Талайбекович жетектеп баштаганда 3 айдын аралыгында бир нече иштерди, көзгө көрүнүктүү иштерди жасады да Бишкек шаары үчүн. Мына Орто Сай базарын билесиң, кандай башаламандык соода эле. Аламедин базары кандай башаламандык соода. Ош базары. Ош базарында айрым соц тармактарга да роликтер таралган. 30 жылда тартипке алып келе албаган жер, жанакы башаламандык соода заправка, Газпром заправка тегереги эмне болуп калды эле? Азыр кандай? Азыр таптаза. Мына бул муниципалдык инспекциянын ишмердүүлүгүнүн алкагында жана мэриянын алып барып аткан саясатынын алкагында ушундай иштер жүргүзүлүп атат.